Ассаламу алейкум. Амансыздарбы, ардактуу кыргызстандыктар, ардактуу замандаштар, ардактуу мусулман муртугандар. Ордолуу Ош шаарындабыз, дагы да болсо. Снос, же болбосо мындан сырткары оңдоо иштери, капиталдык ремонт. Тагыраагы ушул нерселердин бүт бардыгы бүгүнкү тез жайра каналыбыздын чыгарылышында Ош шаарыбыздын Волгоград көчөсү көргөзүлүп, айтылып берилмекчи. Бул көчөнү ардактуу замандаштар билесиздер. Азыркы учурда снос болгон жерлер, аймактары бар. Жана ошондой эле мындан сырткары жолдун үстүңкү катмарын сыйрып алып, асфальт болбогон тарабын асфальттап, мындан сырткары же болсо оңдоо иштерине кадамдарды коюп жаткан учурларын байкаштырып видеого алып беребиз. Бүгүн күнгө карай бейшемби, 19 июнь. Жалпыңыздарга дагы бир рет кутмандуу кеч каалоо менен биргеликте Ордолуу шаарынан бул видеобуз кыска убакыттын ичинде тез арада YouTube'га жүктөлөт. Албетте кыргызстандык мекендештер өзгөрөт, жана ошондой эле Ордолуу шаарынын тургундары, меймандары, мындан сырткары чет жерде жүргөн мекендештерибиз дагы бул видеого назар сала алат. Анан жөн эле өтүп кетпестен бул видеого кадамды таштаган соң лайктан басып мага жакты белгисин калтырыңыздар. Анан биздин каналга каталууну унутпаңыздар, ардактуу замандаштар. Биз 100 000 каталоочуга кадам таштап бел байлайын деп турабыз. Ага аз эле кадамдар калды. Сиздерге жакшы жаңылыктардан чыгарып турабыз. Волгоград көчөсү деп жазылып туруп, бул жакта да. Демек, мына ушундай. Бул жакта мунун мурун конок үйү болгон, мейманкана. Аны да болсо алдырышкан. Шаардык мейяс тарабынан сностор эки тараптан, жолдун эки тарабы тең алынып, ушул Волгоград көчөсү катардагы көчөлөрдөй эле оңдоого бел байлап турган учур. Бул көчө, унаалар өтүп аткан көчө. Бул Кооператив атындагы көчө. Алгачы тоңуч сүрүтчү Кооперативдин атын алып турат. Ал эми бул көчө, мен бара жаткан көчө бул Волгоград көчөсү деп аталат. Бул жактарда майда кичинекей көчөлөр бар. Ош шаарынын тургундарынын үйлөрүнө кадамдаштап көрүп кетчү. Могул жактарда шагыл атайын үймөктөлүп төгүлүп тур. Эми болсо бул жактарды жайып тегиздеп, андан кийин болсо трамбовка, жолдун четине болсо тротуар, жол таман таштарын курууга, жумушту алда карай жылдырууга байлашат десек болот. Ал эми биз жолдун жүрүшүндө дагы да болсо сиздерге кызыктардын баарын айтып берели. Жумуштун алдыга карай жылышын сөз түрдө жолдо жүрүү менен биргеликте байкай алабыз. Көрүүчүлөр, замандаштар, бул жака бул жер аябагандай мурун суу агып жаманчылык болуп жаткан эле. Экскаватор менен тазалап, бул жерде айпап алыптыр. Кеңейтиптир. Тагыраак эми бул жерге көпүрө түшөт экен. Бул жерден түз Кооперативден келген Волгоград көчөсү ары көздөй өтүп кетет. Бул көчө жолдо бара жатып Резехам Моминова көчөсү менен кесилишет, адашпасам. Рыспал Абдыкадыров көчөсү менен кесилишет. Дагы да болсо алдыга карай жол муңдайт. Азыр видео аркылуу көргөзөйүн. Бул жерде чоң катлам кошотуп казышыптыр. Ары көздөй бул жерден кыргызча текстер жазып коюшту. Ушул жерден өтөт экенбиз. Ушул жерге буйруса көпүрө курулат экен. Өтмөк. Бул жерде эсиңиздерде мечит бар болчу. Мечиттин түп тамыры менен алыныптыр. Башка жака
аймаққа құруп беру пландалған. Бұл жерден мыйзамсыз қызыл сызыққа ілесіп қалғандығы үшін бұл көшедегі ушул орто 4 көчөнүн биригишинин жанына түшүп калган, жолдун үстүнө түшүп калган мешитте түп тамыры менен алышкан. Бул албетте туура жумуш. Бул жакта азыр эле техникалар дем алып өткөн окшойт. Кечки саат 20:00 жогору өтүп калды. Ардактуу замандаштар, кыргызстандыктар. Жолдун үстүндөгү жаман кыртыш аймакты сыйрып таштап, анан тегиздеп шагыл төшөп экемдеп жаткандыгын көрө алабыз. Бул аймактагы жумушчулар мына ушундай катырып азыркы учурда иш алып барып жатышыптыр. Бул дал ушул Гапарай Тиев атындагы көчөнүн эле бир параллель көчөсү болуп эсептелет. Көрүп турасыздар. Ассаламу алейкум. Тамагыңыздар таттуу болсун. Жакшысыздарбы? Рахмат. Ардактуу кыргызстандыктар, көрдүңүздөр, бул жакта ушундай иш болуп атыптыр. Кечки тамактанып экен, андан кийин дагы жумушту улантышат. Көпчүлүк бизден мекендештерибиз суранып жаткан болчу, ушул көчөнү тартып чыгарчы, мечит эмне болду, мейманкана эмне болду, анан сырткары ушул көчө кандай жүрүүдө иш, деги эле иш үстүндөгү учурларды тартып чыгарчы, кандай болду да деген суроолорду ташташкан болчу. Суроолорго биз жооп иретинде жолдун жүрүшүндө видео чыгарылыш кылып көргөзүп жаткан учурубуз. Ойбой, бул жактар аябагандай эле чаң. Ооба, бир аз убакытка чейин мындай чыдап турсак буюрса. Оңдоо иштер сонун болуп, дагы алдыга жылып калабыз. Ушул жердеги жашоочулардын үйүнүн ол жерден чейин тротуар болсо, ал жагы жол, анан дагы тротуар болсо, кеңири эле сонун эле жер болот. Чын айтайын, ачыгы да. Мурун өзүбүз кыйнап эле бул жердеги жашоочулар чыгып алып, бир машина ойной турган устакан ачып алып, же болбосо башка нерсе кылып, же күлөгүп алып, кыскасы мамлекеттин кээ бир жерлери тосулуп калып, пробка, жол тыгын, ошол жаман нерселердин бүт баардыгы орун алып жаткан экен. Жигиттер азамат түнкүсүн дагы иштешип атыптыр. Азыр 5 мүнөттүк тамактануу учуру экен. Канализацияларды бир жолу бүтүрүп кетип атышыптыр. Кийин дагы чукуп суунун иштерин, башка нерселерди кайра жасап турбастанчы. Көрдүңүздөрбү? Негизинен ушундай
жаңылық бұл көшедечі. Ал эми Ош шаарынын башка аймактарында дагы көчөлөрдө жаңылыктар көп буюрса. Мен ар бир чыгарылыш жасап өзүнчө көргөзүп турам сиздергечи. Сиздер болсо поддержка, колдоо кылып туруңуздар, туугандар. ТЖР каналы дайыма сиздер менен. Күнгө бейшемби 19-июнь. Эртеңки жумаңыздар маарек болсун. Суман мекендештер. Жакшы туруңуздар.